Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, жана Байтүкүн алгатталуучулары. Бүгүн 18-июль 2024-жыл туугандар. Биз Ош областына караштуу Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айлык өкмөтүндө Кулназар Ташиев атындагы номер 62 кесиптик лицейине келдик туугандар. Бул жерде адресин айта кетели, Кушап базарыны көрүңүздөр. Кушап базарынан жанынан Зайрата чайканасынын алдынан мына ушул турган машиналар ушул Икоского каттайт. Кайнар ресторандан өтөсүздөр. Кайнар ресторандан дагы түп-түз түшүп келип, айыл өкмөткө жеткенде мына ушул жерде, мына ушул көчөдөн солго кайрыласыздар. Солго кайрылганда эле 100 метр жүргөнүздөрдө мына ушул Кулназар Ташиев атындагы лицейге келесиздер туугандар. Мына ушул лицейде абитуриенттерди кабыл алуу башталды. 9-ду бүтүп, 11-ди бүтүп, кайсы жака тапшырам дегендерге бул жак бюджетке, мамлекеттин эсебинде экен, бюджетке алынат экен туугандар. Өзүңүздөр да көрүп, бюджетке тапшырам, окуйм дегендерге өтө сонун жакшы варианттар бар экен. Буюрса видеону аяғына чейин биз менен чогулуп турсаңыздар, катарынан маалыматын беребиз. Бул жерде дагы жакшы жери, 9 бүтүп келсеңиздер, бул жерде диплом, сертификат плюс аттестат дагы берилет экен туугандар. Ал эми мына ушул Кулназар Ташиев атындагы лицей, мына ушул агабыздын атынан лицей болгон экен, чоң атабыз десек да болот. Мына лицейди көрүп атасыздар. Бул жерде канча биздин чоң аталарыбыз окуп кеткен лицей негизинен. Бул жерде дагы көп нерсе, көп кесиптерди алып келсе боло турган лицей туугандар. Биз акырын мына ушул лицейдин ичине кирип көрөлү, дагы маалыматтарын алабыз. Бул жерде кайсыл кесиптерге ээ болот, кандай болот, бүт чекеден маалыматын алып тааныштырып өтөбүз. Буюрса мына ушул жерден кабыл алуу башталат экен. Буюрса мына ушул жерден таар маалыматын алалы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Антон, денсаулык жакшы өтөсүзбү? Жакшы. Жакшы. Биринчи эле ушул жерден маалымат берип кетели. Бул лицейде эмне кесиптерге ээ болушат окуучулар тапшырса? Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин Кулназар Ташиев атындагы номер 62 кесиптик лицейде бир канча кесипке ээ болушат. Бул жерге 9-11 класстын базасында келиши керек. Бизде айыл чарба өндүрүшүнүн устаты, фермер, автомеханик, ширетүүчү, тигүүчү, ошондой эле жыгач уста, анан ашпоз, кондитер деген кесиптерге окушат. Эң эле жөнөкөй, азыр онлайн форматында документтерин тапшырышат. Бул жерде андан сырткары бул кыздарыбыз дайыма приемный комиссиянын мүчөлөрү болушат. Анан чамдаңыздар, тапшырыңыздар. 9 класстын базасында келгендер үчүн 3 маал тамак бекер, жатакана бекер, жакшы окуган болсо 500 сомго чейин стипендия алышат. Анан 12 классты мектепте бүткөнгө чейин бул жерде аттестатын да алат, дипломун да алат, өзү каалаган кесип боюнча ошондой эле. С категориясында авто айдоочу кесипке ээ боло алышат. 9 бүтүп келип тапшырган болсо, диплом, сертификат, право алат экен, аттестат да алат. Жакшы экен да, мектептен караганда мындай убакыттан утат экен. Албетте убакыттан утат. Азыр эми ал жактан катар ошол окуу куралдарын баардыгын чекеден көрсөтөлү. Элге чтобы бул жерде мына ушундай техникалар бар, окута турган жерлер бар экенин көрсөтүп маалымат берелиш да. Жакшы. Бул жерде основном административный корпус, анан үстүдө жалаң окуу класстары. Мен сиздерге мастерскойлорду көргөзсөм, мына тигүүчү цехтерди, ошондой эле ашпоз, кондитер, Роза жекебиз башкарган кабинетти көргөзсөк, мына бул биздин жаштык жатаканасы. Бул жерде окугандар алыс, үйлөрү алыста жайгашкан окуучулар жашайт. 2-нчи этажында жатакана, 1-нчи этажда жалаң окуу корпусу, окуу класстары. Саламатсыздарбы эжекелер? Бул биздин тигүүчүлөрдүн каанасы. Касымова Жумагүл эжеке, Сулайманова Нургүл эжеке. Быйыл 17 окуучу кыз бала бул жерде азыр каникулда. Көпчүлүк ойлошот, бизде училищада жалаң балдар окуйт деп. Жок, бизде тигүүчүлөр эми дагы ойлонуп атабыз. Ашпоз, кондитер ачыла турган болсо, кыздардын саны дагы көбөйөт деп ойлоп атабыз. Быйыл Кудай кааласа жакшы оборудованиелер келген. Ошолор ишке кирип, набор жакшы болуп калган болсо, кыздардын саны дагы көбөйөт деп ойлойбуз. Мына ушул жерде өздөрү тигип,
үйрөнүп, азыр каникулда жөн жүрбөсөн куршаптагы тигүүчү немелерди иштеп аткандар да бар экен, ажеке? Ооба. Окуучуларда. Мектептеринде 4-5 кызы иштеп атат. Ошто иштеп атат. Ошо тажрыйба үйрөнөбүз деп, каникул үчүн 2 ай деп иштеп атышат. Жакшы, ошо 9 класста окуп бүтүп келген кыздар үчүн эң жакшы условия шарт да бул. Тигүүчүлүктү үйрөнөт, кошумча аттестатын алат. Кошумча бул жерде жатаканасы бекер, тамагы бекер жана айтып өттүм. Анан стипендия алып окушкандар. Балдар, кыздарыңыздын канча стипендия алат азыр? Кыздардан 8 окуучу стипендия. 8 Жаш стипендия. окуган кыздар. Алардын ичинен ошо үйүнө акча апаргандар да бар экен. Бул жерде негизи окуу жайдын китепканасы экен. Мына китепканада эжекебиз бул жерде кызматта экен. Биздин окуу жай бардык предметтер боюнча китептер менен камсыз болгон 100% атайын предметтер, анан кесип боюнча китептерде менен камсыз болушкан. Окуучуларыбыз бош убактында ушул жерге келип жатаканадан бош убактан келип ушул жерге китеп алып окушат. Баардык китептер бар, мисалы үчүн кайсы кесип болсо автомеханик, электрик, фермер, шветүүчү боюнча баардык китептер менен камсыз болгон. Андан сырткары жалпы билим берүү боюнча китептер менен да камсыз болгон. Жатаканадагы балдар бош убактысында атайын адабий китептер да бар, ошол менен окушат. Мугалимдерибиз атайын басылмалар, гезит, журналдар менен дагы таанышат. Өз убагында республикалык газеттер, райондук газеттер менен маалымат алып турушат. Бул жерде мына 62-нчи кесип лицейдин окуу устаканасы экен. Бул жерде агайыбыз азыр катар маалымат берет. Кайсыл бул жакта усталар, кайсы усталар эме болот, чекеден көрүп маалыматын беребиз. Бул жака киргенде эле негизи көп тармак окутулат экен. Биринчи эле катар көрсөтүп, агайыбыз маалыматын бере берсин. Бул жакта эмнелер окутулат, агай? Бул жерде өзүңүздөр билип көрүп тургандай жыгач уста кесиби боюнча азыркы убактагы мезгил талабы болуп калды. Атайын проект менен ушул акыл күлгүдө жабдууларды алып келгенбиз. Быйыл мына 2024-2025 окуу жылына карата столяр жыгач уста кесиби боюнча окуучуларды кабыл алабыз. Бул жакта негизи бардык эле жыгачка керектүү станоктордун бардык түрү бар экен. Азыркы заманбап десек дагы болот. Кийинки бөлмөнү дагы көрсөтөлү, агай, Агай, бул жерде дагы эмнелер окутулат? Бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, негизинен теориялык билимдерди класстарда алып келет, дагы практический өндүрүштүү окууларды ушул устаканада өтүлөт. Бул жерде электр жана газ менен чиретүүчү кесиби боюнча окуучуларды тарбиялап чыгарабыз. Бул жерде дагы өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бардык заманга ылайыкташтырылган жабдуулар менен жабдуулган. Ушул эле быйылкы жылкы кесиптик техникалык билим берүү агенттиги тарабынан уюштурулган чемпионат деп айтылды. Ошол боласында 1-чи орунду алып, Бишкекте 2-чи орунду алып, электросварка, газосварка боюнча 1-2 орунду алып келдик, багындырдык. Хадунов Максим Александрович деген биздин окуучубуз чемпионатты багындырды. Бул жерден дагы сварка боюнча чемпиондор дагы чыгып атат дейт. Анан бул тарабында дагы атайы машинаны бүт тараптан карап оңдоочу жай десек дагы болот. Бул жерден дагы балансировканы негизи машинага бүт эле техникасын машинаны үйрөнүп чыгат. Ооба, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде биз кесиптик лицейде автомобиль оңдоочу слесарь кесиби боюнча окуучуларды 2 жылдык мөөнөт менен даярдап чыгарабыз. Ошондой эле ошого окуучуларга 2 жыл ичинде аттестат, кесиби боюнча диплом, С категориясында автомобиль айдоочу күбөлүгү берилет. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына акыр күлгүдөгү развал схождения деп коесуздар, компьютер коюп развал схожденияны бул мына ушул жерден балдар установка алып үйрөнөт жана коюп берет. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына 4 стойкалуу көтөргүч деп айтылат бизде. 4 тололук көтөрүүсү көтөрүп алып туруп, полный развал схожденияны компьютердин жардамы менен коюп бере алышат. Ошондой эле бул жерде программалар форсунка, промывка, форсунка деп аталат. Форсунканы жуучу аппараттарыбыз. Мына бул жерде пресс деп коет, пресстелет, арканда починниктерди чыгарып салууга ылайыкташтырылган. Бул жерде промывка деп коет, промывка майлоочу майларды алмаштырганда майлар тазалап, ошол менен сулуп чыгарабыз. Механик, автомеханик мындайларды көрүп атасыздар. Негизи эле машинанын бардык тармактарын үйрөнсө болот экен. Азыр эми бул жакта дагы бул жагында эмне бөлүнүп? Ошол эле автослесарь
автослесарь кесиби боюнча бул кошумча ошол автослесарь дегенде бул баардык тармактарды тейлей турган окуучу болуш керек же болбосо адис болуш керек. Ошол эле жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай акыркы үлгүдөгү развал схождения. Развал схождения бул чыгара тургандарыбыз бул разбор топко шин. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй болгондой рихтовка диск дейт. Бул кышайып алган дискалардын баардык маркаларын ушул жерде даярдап балдарга окутуп үйрөтөбүз. Негизи вулканизацияда полный үйрөнүп чыкса да болот экен да бул жерден, Ооба, бул жерде өтө широкий профилде кабыл алынган слесарлыктар. Баардык автомобилди оңдойт, тейлейт, баллондорун чыгарып жамайт, балансировка кылат, дискаларын тийгизишке мүмкүнчүлүктөр бар. Мына аппараттар дагы азыркы акыркы эле заманбап аппараттар экен. Көрүп атасыздар, бүт эле техникалары жаңы эле боюнча келип, вулканизацияны дагы мен ойлочумун, бир вулканизацияга шакирт болуп үйрөнөт депчи. Бул жерде дагы мындай кылып үйрөнсөңүздөр болот экен. Балдарыңыздарды окутуп, пайдалуу кесипке үйрөтсөңүздөр дагы негизинен ушундай автомеханик болуп чыкса дагы сонун туугандар. Ага эми мына фермер өндүрүштүккө кайсыл нерселерди үйрөнүшөт окуучулар? Жанагыда айткандай эле өндүрүштө окуунун устаты фермер деген өзүнүн тайпабыз бар. Ал тайпада биз А категориясындагы тракторист, машинист деген күбөлүктү свидетельство берет. Ошондой эле С категориясындагы тракторист, машинист деген күбөлүктү биз окутуп даярдап чыгарабыз. Бул айыл чарбасынын эң керектүү азыркы мезгил талабына ылайык айыл чарбасы техникасы иштөөгө мүмкүн эмес. Ошол себептен бул жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай УТО 20 трактору, ЮМЗ 6 УТО 50 тракторлары менен ушу балдарды үйрөтүп, механизаторларды даярдап чыгарабыз. Мына бул өзүңүздөр көрүп турган бул Кулназар Ташиев атындагы 62-чи кесиптик лицейдин ашканасы. Бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой 3 маал ысык намак менен камсыз кылат, 200 орунду орундар бар. Бардыгы азыркы үлгүдөгү жабдуулар менен жабдылган, азыркы талапка толугу менен жооп берет. Анан быйылкы жылга кайсыл жаңы кесиптерди окутасыздар быйыл? Быйылкы жылдын эсебине азырдын заманынын талабына ылайык Power кондитер деген тайпаны ачып атабыз. Бул 2 жылдык жана 1 жылдык мөөнөттө жана 3 айлык мөөнөттөгү кесип болуп эсептелет. Ошого байланыштуу биз проект менен 600 000 сомдук жабдуулар сатып алдык жана полный бүгүнкү күнгө установкалар жасап койдук. Жаңы окуу жылына карата окутууга бизде толугу менен шарттар бар. Бул жакта дагы өзүнчө атай негизи бул жерде атай жана ал жерде сиздерге айткан боюнча кондитердик power секторду алсак, бул жерде кондитердик сек деп аталат ба. Бул жерде кондитердик изделиялар жасалат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен камсыздалган. Жаңы окуу жылына карата жаңы кесипке толугу менен даярбыз. Толугу менен даяр берсе. Негизинен кондитерге кызыккандар, ушу поwerга кызыккандарга дагы аябай сонун шарттар каралыптыр. Буюрса окуп үйрөнсөңүздөр дагы болот экен. Мына ушундай туугандар, бүгүн биз Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндөгү номер 62-чи Кулназар Ташиев атындагы лицей боюнча көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар, каналга каталдер каталап айтыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.